Саламатсыңар балдар, келгиле турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагыбызды баштайлы. Биз бул сабактан үйдүн ичиндеги жана сыртындагы, көчөлөрдөгү кооптуу, коопсуз нерселер жөнүндө үйрөнөбүз балдар. Анда бардыгыбыз китебибиздин 54 жана 55 бетин ачып, сабагыбызга көңүл буралы. Алгач биз өтүлгөн теманы кайталап эсибизге түшүрүп алалы. Көчөдө эч качан кимдер менен сүйлөшпөшүбүз керек балдар? Бейтааныш кишилер менен, Алар бейтааныш, чоочун кишилер менен эч жакка барбашыбыз керек. Каалаган нерсеңди сатып берем десе дагы эмне кылышыбыз керек? Ишенбешибиз керек. Подъездге, лифтке, ошол бейтааныш, чоочун же тааныбаган кишилер менен чогуу кирбешибиз керек. Эгер сага күч колдонуп жатса, эмне кылышыбыз керек? Мен бул кишини тааныбайм. Жардам бергиле, жардамга деп кыйкырышыбыз керек. Сен үйдө жалгыз отурганда, эшикти коңгуроосу кагылып, почточу экенин айтты. Сен эмне деп жооп беришиң керек? Катты эшикке кыстарып коюусун эскертишибиз керек, Демек балдар, биз бейтааныш, тааныбаган адамдар менен сүйлөшпөшүбүз керек экен. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен тааныша алалы. Бүгүнкү сабактын темасы ээн жерлер. Ээн калган жерлердеги кооптуу жагдайлардын алдын алуу чараларын билебиз бүгүн. Кабыл алуу, көңүл буруу, эске сактоо көндүмдөрүбүз калыптанат. Жана бүгүнкү алган билимдерибизди турмушта колдонсок, бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз балдар. Кылмышкерлерге көбүнчө ээн, эл аз жерлерде, тар, караңгы көчөлөрдө, эч ким жашабаган үйлөрдө, подвалдарда, бүтпөй калган курулуштарда жолугуп калышың толук мүмкүн. Алар мындай жерлерди атайын тандашат. Ал жерде сенин кыйкырганыңды эч ким укпайт жана эч ким жардамга келбейт экен балдар. Бул ээн калган жерлерде сени түрдүү кооптуу нерселер күтүп турушу мүмкүн экен. Демек биз эл аз жүргөн жерлерден алыс болушубуз керек экен. Кылмышкерлер кылмыштарын көбүнчө түнү, караңгыда жасашат. Анткени эч кимге көрүнбөй качып кете алат экен. Силер мектепке келе жатканда же мектептен кайтканда эч жакка бурулбай түз жолуңарды улашыңар керек. Эгерде жолду кыскартам деп ээн жолго түшүп, кылмышкердин колуна түшүп калбашыбыз керек балдар. Эч ким жүрбөгөн ээн калган жерлерде ойнобошубуз керек. Жалгыз жүрбөгөнгө аракет кыл балдар. Түнгө калбай, чоочун кишилер сени кармап алышы мүмкүн. Көрдүңөрбү балдар, биз ээн жерлерден, чоочун кишилерден этият болушубуз керек экен балдар. Силерге үй тапшырма, бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталап окуйсуңар дагы, түшүнгөнүңөрдү өз сөзүңөр менен мага айтып бергиле.